Кумтөрдүн өзүнүн жаралышы автотранспорттан улам мүмкүн болду. Машиналар менен ашуунун кыйма шиймеси аркылуу бул жака 4000ден ашуун метр бийиктикке бардык зарыл курулуш материалдарын, техниканы, азык-түлүк жеткирилип жатты. Азыр болсо техниканын жаңы мууну эң оор жаратылыш шарттарда натыйжалуу иштөөгө жана алтын казып алууга мүмкүндүк берүүдө. Кумтөр бул гигант машиналардын падышачылыгы. Адамдар тарабынан билгичтик менен башкарылган бул зор техника гана экстремалдык шарттарда эбегейсиз ишти аткарууга жөндөмдүү. Кумтөрдүн машиналар дүйнөсү менен таанышууну биз компаниянын кызматкерлеринин иш ордуна жеткиришкен кадимки вахталык машиналардан баштайбыз. Ар бир күнү эртең менен саат 5-те жана кечки 5-те айдоочулар машиналарын өз иш ордуларына жөнөп жатышкан жумушчулар үчүн жылытып даярдап туруу үчүн мурдагы конуп учуучу талаага айдап келишет. Вахталык машиналар иштөөчүлөр өз иш ордуларына ыңгайлуу жана коопсуз жетип алышы жана нөөмөттөн кийин лагерге кайтып келүүсү үчүн ылайыкталып жасалган. Коопсуздук техникасынын эрежелери кенишкананын аймагында жөө басууга тыюу саларын эске салып коеюн. Баса вахталык машиналарда ошондой эле кумтөрдө жүрүп жаткан ар кандай башка транспортто айдоочу да, жүргүнчү да коопсуздук курун тагынып алышы керек. Бул кенишканасындагы бузууга болбой турган 5 алтын эреженин биринчиси. Номер 2 эреже бардык жол белгилеринин эскертүүлөрүн так аткарууну талап кылат. Белгилер кыймылдардын, багыттардын же мүмкүн болушунча коркунучтарды көрсөтүшөт. Максималдуу ылдамдыкты чектешет. Номер 3 эреже ар бир айдоочуда же ийри жүк техниканын операторуна жанына айдоочу күбөлүк болуусун талап кылат. Кенишканасындагы жол кыймылынын эрежелеринин сакталышына кумтөрдүн коопсуздук кызматы катуу көзөмөл кылып турат. Айбек Шамырбаев КАТ-777Б ийри жүк ташуучу самосвалдардын оператору. Бул кумтөрдө иштеп жаткан самосвалдардын эң кичинекейи. Баса, кичинекей деп айтуу да мында ыңгайлуу эмес го. Себеби анын жүк көтөрүмдүүлүгү 80 тоннага чейин, өзүнүн салмагы да бир нече жүздөгөн тонна. КАТ самосвалдын оператору болуп калуу үчүн Айбек атайын окуудан өткөн. Кумтөрдүн башка автомобиль техникасын башкаруу сыяктуу эле КАТ-777Бны башкаруу айдоочулук күбөлүктү гана эмес, ошондой эле заманбап компьютердик жана жада калса спутник технологиялары менен иштей билүүнү талап кылат. КАТ-777Б самосвалынын оператору бул кен ишканасындагы ийри жүк техникасынын операторунун карьерасы башталган алгачкы баскыч. Бир нече ай иштегенден кийин Айбек мындан чоңураак самосвалга отурмакчы. Дагы бир топ убакыттан кийин зарыл тажрыйба жана билим алуу менен ал грейдердин же бульдозердин оператору боло алышы мүмкүн. Андан кийин ал экскаваторду башкара алат. Бул жолдун баарын 5-6 жылда өтсө болот. Азырынча Айбек жол кыймылынын эрежелерин бузуусуз иштөөсү жана коопсуздук техникасын сактоо керек. Расстояние между грузовиками, например, если мы стоим в ожидании. Мисалы, эгерде биз токтоп күтүп турсак, жүк ташуучу автомашиналардын, чоң самосвалдардын ортосундагы аралык 11 метрден кем болбошу керек. Айдап бара жатканда 33 метрден. Башкача айтканда андан жакын аралык мүмкүн эмес. Бизде өзгөчө эрежелер бар. Мисалы, белгилер жол кесилиштерде өзүнчө эрежелер бар. Мисалы, сөзсүз жүк ташуучу самосвалга жол берүү. Например, обязательно нам надо уступить грузовой самосвал. Айбектин жана башка бардык операторлордун ийри жүк ташуучу техниканы айдоо жана аны менен иштөө күндөмдөрү автоматизмге чейин жеткирилүүгө тийиш. Бул гиганттык машиналардын аварияларсыз жана бузууларсыз иштөөсүнүн ачкычы мына ушунда. КАТ-785С Кумтөр кен ишканасында иштеп жаткан самосвалдардын катарындагы кийинкиси. Ал бир ташыганда 130-140 тонна руда же тоотекти ташый алат. Мындай алыптын бийиктиги 5 метрге, а узундугу 11 метрге жакын. Өзүнүн салмагы 250 тонна. Бирок бул дагы мында күнү түнү иштеп жаткан самосвалдардын эң чоңу эмес. 2010 жылы Кумтөрдүн ийри жүк ташуучу самосвалдарынын паркы жаңы модель КАТ-789С менен толукталды. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстандын Тоо кен казып алуу өнөр жайында колдонулуп жаткан эң чоң жүк ташуучу машина. Анын паспорту боюнча жүк көтөрүмдүүлүгү 177 тоннаны түзөт. Машинанын бийиктиги 6 метрден, а узундугу 12 метрден ашат. Машинанын өзүнүн салмагы 317,5 тонна. Жалпысынан 2013-2011 жылдары компания өндүрүштү модернизациялоо жана кеңейтүү программасынын алкактарында КАТ-789 самосвалынан 36-ны сатып алды. Бийик жерде иштөөгө адаптацияланган мындай гиганттын бирөөсүнүн наркы АКШдан Кыргызстанга ташып келүүнү кошо алганда дээрлик 3 миллион АКШ долларын түзөт. The requirements of the machines to operate at Kumtor
Бул жерде кумтөрдө колдонулуучу техникага талаптар баарынан мурда бул бийик тоо шарттарында иштей алуусу. Анан албетте кээде -40 градуска жеткен климаттык шарттарда иштөөсү. Мунун баары техниканы түйүлүүнү жана эксплуатациялоону татаалдаштырат. Бирок кен ишканасында иштин өзгөчөлүгүн эске алуу менен машиналар бул шарттарда үзгүлтүксүз иштөөсү зарыл. Бардык автомобиль техникасын тейлөө менен 2 автомастерская алектенет. Аларда 500га жакын адам иштейт. Биздин башкы милдет техникалык тейлөө кызматтарын берүү жана коопсуздук эрежелерин камсыз кылуу жана аны менен кызматкерлерибиздин иштеринин коопсуздугун сактоо менен техниканын үзгүлтүксүз жана сапаттуу иштөөсүн камсыз кылуу. Техниканын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз талап кылынган кызматтарды берүү менен суткасына 24 саат жана жумасына 7 күн иштейбиз. Мында 3 ремонт жасалат. Биринчиси капиталдык ремонт, экинчиси жыйноо жүрүүдө, анан үчүнчүсү утурумдук ремонт. Анан кезеги менен оор техниканы техникалык тейлөө, пландуу техникалык тейлөө жасалат. Төмөнкү автомастерская гигант машиналардын ремонту гана эмес, аларды жыйноо менен да алектенет. Кеп оор техниканы чыгарылган жеринен жеткирилүүчү жерине чейин чачылган түрүндө алынып келгендигинде, алгачы деңиз менен андан кийин темир жол менен балыкчы шаарына чейин, андан мактар менен кен ишканасына жеткирилет. Жүк төмөнкүдө бөлүштүрүлөт. Алгачкы машина менен негизги рамасы жана кыймылдаткычы келет. Рамасы кыймылдаткычы менен гана. Ал жалпысынан 138 тонна, 140 тонна дейли. Андан соң алдыңкы илгичтери кетет. Кузову 3 бөлүккө бөлүнөт. Кийин бул жерден ширетилет. Анан дөңгөлөктөрдү бир машинада алып келишет. Себеби 6 дөңгөлөк, алар өтө көлөмдүү. Алар бир машинада алынып келинет. Жыйноо жергиликтүү адистер тарабынан гана жүргүзүлөт. Бизде бир нече экспаттар бар, бирок алар экспаттардан кеңеш гана сурашат. Биз, тактап айтканда мен 12 жылдан бери иштеп жатканыбыздан улам бул жыйноолордун процессин билебиз. Жогорку мастерскаяда шашылыш ремонт менен алектенет. Бирок төмөнкүдөн айырмаланып, ири жүк ташуучу самосвалдарга адистешкен. Ал да ага эң чоң кат кире ала тургандай болуп курулган. Эмиль, эмнеден улам бул жерде техника баарынан көбүрөөк сынат? Потому что Суткасына 24 сааттан дээрлик токтобостон иштегенден улам болсо керек. Мына ошондуктан сынат. Негизинен ошондон улам. Бул бийик тоолуудан, аба ырайынан, кандайдыр бир өзгөчө шарттардан көз каранды эмеспи? Бул да таасир берет. Албетте азыраак. Анда суук жана башка. Силерде бир нерсе сынганда, деталдарды кайдан аласыңар? Силерде аларды ташып келип беришеби? Же өзүңөр аларды ушул жерден жасайсыңарбы? Бул жердеги складка запастык бөлүктөрдү алып келишет. Анан биз заказ беребиз. Бизге гаражга алып келип беришет. Бир нерсени ылайыкташтыруу үчүн бул жерде кандайдыр бир станоктор барбы? да, мы сами... Ооба, бизде бул жерде болгон Caterpillar фирмасынын бардык техникасы үчүн, экскаваторлор үчүн гидравликалык шлангаларды жасайбыз. Липхер экскаваторлору бар. Адатта бул жерде ремонтто кандай кыйынчылыктар жаралат? Ну, трудности в любом деле, конечно, есть. Кыйынчылыктар албетте бардык иште болот да. Бирок негизинен булар өтө ири техника болгондугунан улам. Бардык запастык бөлүктөр өтө оор. Мына ушул негизги кыйынчылык, коркунучту. Вот это в основном трудность. Опасно. У такого самосвала. Мына бул кат самосвалынын бир дөңгөлөгүнүн салмагы канча? Одно колесо есть. 500 килограммга жакын. Плюс-минус. А вот у таких, бул бульдозерлердикичи? Мына бул калабы. эти вот ковши. Ну, самая маленькая запчасть... Эң кичине запастык бөлүгү 100 килограммга чейин. Айрым майда деталдарды айтпаганда. Оборотная часть. 2-3 тоннага чейин жеткени болот. До 2, до 3 тонн бывает. Кумтөрдүн бузулгус алтын эрежелеринин 5-си бул рулдук башкаруусу же тормоздук системасы иштебей аткан машинаны эксплуатациялоого тыюу салат. Айдоочу өзүнүн машинасын эң майда ремонтунда жасоого укугу жок. Мына ошондуктан күнөмдүк өндүрүш автомастерскаялардын кызматкерлеринен сервистин жогорку деңгээлин билүүсүн талап кылат.
баарын тез жана сапаттуу жасоо керек. Өзгөчө айталы экскаватордун жүктөөчтүн же самосвалдын ремонтун ал сынган жерде жасоого туура келгенде. Механиктерге иш жетиштүү, кумтөрдүн автопаркы зор, административдик транспорт эсепке албагандай эле карьердик техника гана 160 бирдиктей. Алардын арасында 9 Липхер экскаватору жана 6 Caterpillar, 16 кастамандуу жана 4 дөңгөлөктүү бульдозер, 11 грейдер, 84 ири жүк ташуучу самосвал. Анын үстүндө өндүрүштү модернизациялоо пландарына ылайык техника жаңыртылмакчы. Ал эми гигант самосвалдардын паркы кеңейтилмекчи. Бул техниканын бардыгынын үзгүлтүксүз жана натыйжалуу, токтоолорсуз жана маршруттардан четтөөлөрсүз иштешин диспетчерская камсыз кылат. Мында кайсы машина кайда барып жана каерде иштей турганы чечилет. Жетишерлик жыш кыймылды башкаруу эң жаңы технологиялардын жардамы менен жүзөгө ашырылат. Бүтүндөй маршрут боюнча ошондой эле ар бир ири жүк ташуучу машинада диспетчер орнотулган. Алар GPS аркылуу спутникке сигнал жөнөтүшөт. Бул системанын жардамы менен диспетчерлердин саналуу секундаларда ар бир экскаватор же самосвал кайсы жерде тургандыгын аныктоосу кыйынга турбайт. Эгерде машина кайсы бир жакка кетип бара жатса да, биз аны аныктай алабыз. Машина өз багыты менен кетпей жаткандыгы тууралуу билинет. Биз рация менен байланышабыз, же ал өзү байкап калат. Анын мониторунда да маршрут боюнча кетпегендиги көрсөтүлөт. Эгерде ал көрбөй калса, кээде мониторду карабаган учурда болот. Сен багытың боюнча кетпегендигиң же сага башка багытты дайындашканы боюнча сигнал берилет. Муну система өзү билиштирет. Это тоже сама система распределяет. Адистердин байкоосундагы акылдуу техника ири жүк ташуучу автомашиналар менен биригип, ушунчалык натыйжалуу аракеттенгендиктен руданы же бош текти жүктөө жана ташуу процесси 1 секундага да токтотулбайт. Процесстин үзгүлтүксүздүгүнүн коопсуздук техникасын сактоодо колдоп турат. Бул кумтөрдү дүйнөдөгү эң коопсуз тоо кен ишканаларынын катарына кошот.